talat. İza haddata kaziban ve iza vaada akhlaf ve iza tumina khan. Münafıkın belgisi üçü değil. Münafıkı biliyoruz. El munafiquna fi derkil asfali minen nar. Ayet var Kur'an'da. Münafıklar dozoktun en tüyünde olur degen. Ayet var. Münafıklar dozoktun en tüyünde caygaşıp durur. Hem ayet otar. Münafıkın belgisi üçü öyle. Birincisi, söylese jalgan söyleydi. İkinci, vada verse vadasına karşı kılar. Vadasını atkarbaydı. Üçüncüsü, ve iza tumina khan. Amanatqa kıyanat kılar. Alarga dagы kıyanat kılbaylı. Münafıktın belgileri bizde bolup kalmasın. Bizge belirlengen kızlarımızdı, amanatımızdı, karaya alбай атабыз. Аны kim айтат билбейм, түшүнбөйсүң да. Ата болуп ата айтпаса, кызың жап, авратыңы жауып жүр, бир харам болот, бир арам болот деп, же ата айтпаса, же апа айтпаса, же эне, же тайта, же чоң ата айтпаса, же мен менен сиз айтпасаңыз, ким айтат аны? Ким айтат ал кыздарга? Аялдарга ким айтат? Ким жауып жүр дейт авратыны? Кебир жерлерде ушундай аял тууралуу жапсын, авратын жапсын деп сүйлөсө, бул төркүл аялдарга жабышып дейт. Көрбөй атасызбы акыбалды? Бир шаарга чыксаңыз акыбалды көрүңүз. Бизге белинген аманаттын кандай болуп атканын көрүңүз сиз. Мисалы азыркы учурда статистика маалымат бол. Карап туруңуздар. Азыркы учурда кыргыздын кыздарынын 60 миңге жакыны Кытайга турмушка чыкты деген маалымат жүрөт азыр. 60 миңге жакын кыргыздын кызы Кытайга турмушка чыкты. Өзүбүзчө биз кердейбиз, менин атам манас болгон, менин атам тиги болгон, кыргыз улуу болгон, кыргыз мындай болгон деп. Али радиаллаху анхунун сөзү бар. Лайсал фата ман якулу кана аби каза ва каза. Ал фата ман якулу ана за дейт. Жигит эмес кайсы бир инсан менин атам тигиндей болгон, менин атам мындай болгон деп мактанган адам жигит эмес дейт. Жигит деген мына менмин деген жигит дейт. Барбы менмин деген чыккан жигит. Мен токтотом ошол зынаны, мен токтотом ошол бузуклукту, мен токтотом аракты деп чыккан жигит барбы? Биз только мактанабыз, менин атам тиги болгон, менин атам бул болгон, мен Манастын урпагынанмын деп. Манас өттү кетти, болду. Биз кайра наоборот ошол Манастын урпактарына дагы сөз тийгизип атабыз. Манаска дагы сөз тийгизип атабыз. Аялдарыбызды карасаңыз, же Манастын аялы, же Манастан кийинки ата бабабыздын аялдары жарым жылдан ашпай сан жалгырат көчөгө чыкканбы? Же автобусуна алып, алкаш болуп, ар түрдүү сөздөрдү тылактан бери айтып, ошондой деп чыкканбы ата бабабыз? Ал нерсе көрүнгөн эмес. Кече жакында бизде пайда болуп атат ал нерсенин бардыгы. Анан өзүбүзчө кердейбиз, мен мындай болгон, атам дегендей болгон, мындай болгон, тарыхыбыз көп депчи. Жигитмин десеңиз, мен токтотом деп чыгыңыз ошону. Көрбөй атасыз, мисалы, ушу Маңгыт айыл өкмөтүнө эле караңыз. Канча жерде арак сатылат. Токтотпойсузбу? Сиз токтотпосоңуз ким токтотот аны? Ким караш керек аны? Siz oşan demirge kılıp köterip çıkmasanız kim köterip аны? Biz janagınday birönün ayalını je birönün balasını je buzuklukta жүргөн bolso, ага кайдыгер болтабыз, биздин аялыбыз биздин балабыздан ошол нерсеге барып атат. Кайдыгер болбоңуз ал нерсеге. Жанагы маалыматтагы өтө бир чоң уят нерсе да бул кыргызгачы. Кыргыздын 60 миң кыргыздын кызы Кытайга турмушка чыкты деген кыргыз баш көтербөй эле жүргөн жакшы да, мына көрчү. Анан дагы бирөө эки аял алса, бирөө шарият бар деп, 3 аял алып, устаганда ошол эле асып алып, ошол аркасынан жүгүрүп жүрөбүз. Тарыхты караңыз бир аз. Тарыхка назар таштаңыз бир аз. Кыргыз ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз, да? Орта Азия эли ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз? Кандай акыбалга келип атабыз? Мен силерге бир окуя айтып берейин ушул жерде. Бир жигит, бир америкалык